Саламатсыздарбы урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүнкү цензурасыз маектин темасы бул коронавирус жана коронавирустун жаңы штаммы омикрон тууралуу болмокчу. Омикрон канчалык деңгээлде коркунучтуу жана мындан кантип сактаныш керек, кантип дарыланабыз? Бул тууралуу кененирээк маалыматты алуу үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана ошондой эле санитардык көзөмөлдөө департаментинин алдыңкы эпидемиологу Султан Суранбаевди конокко чакырдык. Кош келипсиз студиябызга. Саламатсыздар. Биринчи эле суроону мындай башталалы. Кече мисалы дээрлик 500 киши болгон жаңы катталгандар. Бүгүн 700 деп атат. Эми бул толкундун 4-чү толкун башталып атат деп маалымат берилип атат. Эми бул жерден айтсак, бул жөн эле 4-чү толкунбу же болбосо буга чейин дүйнөдө көп катталып атат деген омикрондун келиши менен болуп атабы? Жакшы суроо. Мен бул суроого мындай деп жооп берем. Мына январдын башынан баштап, 5 январдан баштап бул оорудун саны көбөйө баштады да. Буга чейин 30-тан 50ге чейин учурлар гана каттап турган да. Бул болуучу нерсе. Биз деген муну ноябрда күткөнбүз. Неге дегенде бүткүл дүйнөдө 4-чү волна толкунду өткүздү, бизге эми келип атат. Бул толкунчу. Толкун бир гана азыркы омикрон эмес, бардык коронавирустун кандай түрү болбосун, бул 4-чү толкун деп аталат да. 4-чү толкунна бүгүнкү күндө мына 742 учур катталып, анын 730 учуру лаборатория тарабынан аныкталып жатат. Өзгөчө бул мына Бишкек шаарыбызда, столицабызда мына бүгүн 80%-ын Бишкек шаары түзүп атат. Калган региондордо да бар, бирок 10-дон 20га чейин учурлар катталып атат. Өзгөчө ушу Бишкек экинчи орунда бул Чүй областу турат да. Биз өзү эпидемиологиялык абал боюнча 3 зонага бөлөбүз да. Бул жашыл зона, сары зона жана кызыл зона депчи. Кыргыз Республикасы бүгүнкү күндө бул деген азыркы убакта сары зонада турат. Бишкек шаарыбыз бизге кызыл зонада турабыз. Кызыл зона деген эмне? Бул деген оорунун кайсыл жерде көп катталуусу 50 учурдан өйдөсүн биз кызыл зонага киргизебиз да. Ошого жараша тиешелүү эпидемиологиялык иш-чаралар жүргүзүлөт да. Эми ушул кызыл зонага кирди Бишкек. Буга жанагы саны көбөйдү да оорулуулардын. Ал эми омикрондун саны канча болду? Анткени биз ушул январдын ортосунда күтүп атабыз деген маалыматтар бар эле. Өкмөт тарабынан айтылган. Бул суроого мындай жооп болот да. Биз мезгили менен өзүнүн графиги менен Кыргыз Республикасында кайсыл коронавирустун штаммы жүрүп жатат, орусча айтканда циркуляция жүрүп атканын билиш үчүн биз деген үлгүлөрдү алабыз. Симптому барлардын, симптому жоктордон, оорулардан, картаңдардан, жанагы тобокел топтор деп коет, ушундай топтордун баарынан үлгү алып, биз чет өлкөгө жөнөтөбүз. Бул Улуу Британияга, Лондонго, Россия Федерациясына, Новосибирскиге, ошол жакта аныкта ошол кайсы штамм бар экенин аныктап берчү. Муну күздөн баштап биздин өзүбүздүн лабораториябыз аныктай баштады. Неге дегенде биз параллельно өзүбүзгө да калтырабыз, параллельно ал жака жөнөтөбүз. Бизде секвенирование деп коет, мындайча айтканда, ошол кайсыл штамм биздин республикада жүрөт. Канча болсо, канча саны. Мына кечегиде 165 үлгү алып жөнөткөнбүз. Өзүбүздө дагы аныкталып такталды. Ошонун ичинен 165 үлгүнүн ичинен 2 омикрон табылды. Азыркы убакта алар ошо республикалык жугуштуу оорулар клиникасында жатышат. Эми ушул жерден суроо, мисалы биз баягы COVID-19 деп чуу түштүк. Жаңы келип аткан маалда, анан кийин COVID-19 деп
ошо менен ооруп ал менен айыгып протокол дарылануу протоколдору мына иштелип чыкты деп кичине дем басканда эле анан кийин альфа деген штаммы чыкты. Эми азыр омикрон чыгып атат. Негизи бул штаммдар эмнеси менен айырмаланат? Биз баягы даярдап койгон протокол менен дарылана алабызбы? Бул менен кандай болуп калат? Бул пандемиянын уч кайыгы 4-5 жылда бүтөт да. Бул коронавирус 2020 жылдан берки эмес. Бул деген 1965 жылы эле аныкталган илгерки эле ошо курч мүнөздөгү вирустардын сабына кирет катарыначы. Бул 2003 жылы бул Кытай Гонконгдо чоң вспышка болгон. Андан кийин 2012 жылы 3-чү пандемия азыр 2019 жылдын аягында болуп жатат да. И ошонун уч кайыгы азыр болуп жатат. Бул штаммы, то есть мутацияланган штаммдарда булар түгөнбөйт. Булар боло бермекчи. Неге дегенде бул микроб, вирус болобу, бактерия болобу, рикетсия болобу, любой микроб, любой кайсыл жерде болсо да өзүнүн шартын табыш керек. Кулагам өзгөрө берет. Эгерде ага шарт койбосо, ал өзүнүн структурасын өзгөртө берет. Ошондуктан мына азыр биз 6-чы мутацияланган штамм менен келе жатабыз. Буга чейин биринчи классический Ухан штаммы болгон. Ошо менен 2020 жылы деген биз көп жоготууларды алдык. Ухан классический штамм мененчи. Андан кийин бразильский штамм кетти. Андан кийин британский штамм кетти. Андан кийин түштүк Африканын штаммы болду. Андан кийин дельта индийский штамм болду. Мына багы тамга менен келе атабыз. Азыр деген Оого келдик эле, азыр омикрон болдук. Эмге дагы чыкса, дагы бир атын коебуз да. Ошон үчүн 24 грек таңбасында бар да. Ошо кете бермекчи да булчу. Эми бул коркунучтуулугу кандай болот эми? Эми ошону айтып атам. Элдин бардыгы эле жанагындай дүрбөлөңгө салбаш керек да. Эч убакта дүрбөлөңгө салбаш керек. Бирок айырмасы бар. Бир топ эле айырмасы бар, бирок дельта жанагы коронавирустун түрүнө караганда бул бир топ жугуу жолдору бат болуп эсептелет да. Мисалы бир коронавирустун дельта коронавирус башкаларга караганда мурун 20-22 эже күчтүү болсо, а бул ошо дельта коронавируска караганда 7 эжеден дагы көп. Мындайча айтканда аябай баттар алат да. Жуктуруп алуу коркунучу көбүрөөк экен да. Көбүрөөк болот да. Ошол жагы биринчиден бизди ошо тынчтандырган ушул вопрос. Дарылануу жана адамга тийгизген кесепети кандай? Эми бардык коронавируска башында эле айтпадым, бул илгерки эле биздин вирус. Буга азыркы 4-чү жаңы дагы клиникалык протоколдор чыкты. Клиникалык протоколдо эки эле түрдө дарыланат. Ошо острый деп коет, жанагы курч маалындагы. Андан кийин симптоматикалык дарылоо деп коет. Биринчи вирус кирип, козголоп, вирус ошо козголуп атканда ошо вируска каршы дарылар берилиш керек. Андан кийин кандай симптомдор пайда болду, белгилер. Ошо белгилерге жараша дарыланат. Бул эми чоң клиникалык протокол. Бардык коронавируска азыр дары бир, омикронга башка, ана дельта коронавируска башка, британскийге башка деген болбойт. Бардыгына бирдей клиникалык протокол. Бардыгына эми ошонун адам баласынын состояние здоровья деп коебуз, абалынын, ден соолугунун абалына жараша дарылоо болот да. Мисалы, элдин арасында мындай сөз бар да, жаңы штамм омикронду айла турган болсо, ПЦРге кабыл алынбайт экен, ПЦРден аныкталбайт экен. Анан кийин жугушу эрте болот экен, мисалы башкага караганда бат жугат экен. Анан буга чейин дарыланып келген ыкма менен дарыласа болбойт экен деген имиштер бар. Демек анын бардыгы эми бизге келди, эмнеге болбойт? Дарылап атпайсызбы? Баштадык. Кечеден баштап омикрондо бир гана канти ПЦР менен изилдеп таба албайбыз. Таба атпайбызбы? Демек коркунучтун кереги жок мындан. Эмне коркобуз? Ошол эле вирус. Бирок биз жанагы тиешелүү мына өкмөттөн чыккан токтомду жана нормативдик документтерди, биздин чыгарган
стандартный определение процедура деп коет, алгоритм действия дейт. Бүт мекемелерге, бүт акимияттарга, бүт айыл өкмөттөргө бардыгы жазылып берилген. Ар ким өзүнүн милдетин аткарат. Эгерде аткарбаса, оору күчөйт. Азыр мына бүгүнкү күндө мына 742 учур катталып атат. Мына бүгүн кечинде дагы штабта, бул оперативный штабта дагы карайбыз. Кайсыл жерде көп? Мына мисалы бүгүн Бишкектеби, мына 80% Бишкектен чыгып атат. Ошого азыркы уже мындан баштап чараларды көрө башташ керек. Чаралар болгондо баягыдай эле кайра карантин башталабы же? Жок, ар бир өзүнүн аймагына жооп бериш керек. Ар бир. Мисалы Сокулукпу, Сокулуктун гос администрациясы, ошол жерде айыл өкмөттөр кайсыл жерде оору күчөп чыкса, ошол жердеги иш-чаралар бардыгы бекитилген. Ким эмне менен ушул милдеттүү эмне аткаруу керек. Демек баягыдай коркунучтуу бир чектөөлөр, убакыт саатка байланыштуу, көчөдө жүрүү, жумуш иштарга байланыштуу андай болбойт. Чектөөлөрдү мекемелерге коюлат, окуу жайларына коюлат. Эгерде мисалы бир мектепте, бир класста, бул деген нормативный документте, эгерде бир коронавирус чыга турган болсо, ал класс жабылат, мектеп жабылбайт. Эгерде бир 2-3 класстан чыга турган болсо, анда толугу менен мектеп жабылат. Бардыгынын өзүнүн алгоритмдери бар. Биз ошо менен иштешибиз керек. Азыр бир гана эмне үчүн мындай чоң толкун болуп атат. Ошол жөнүндө айтышыбыз керек. 1 январдан азыр 10 январга чейин өзүңүздөр билесиздер, бул деген каникул болду. Каникулда деген бардык жанагы мероприятиялар, туурабы? Бардык тиги корпоративдер болду. Кыргыздын катташуу болду. Ички миграция күчөдү. Өзгөчө. Неге дегенде эмне үчүн Чүйдө, Бишкекте көп. Неге дегенде бүт регион, 7 регион болсо, ар биринин бирден баласы же болбосо тууганы бул Бишкекте же Чүй областында. Келип кетишип атат. Ошондой ички миграциянын да күчөшү. Келип кеткен сырткы миграциянын күчөшү. Ушулардын бардыгы бирден, булардагы чоң факторлордун бир эсеби болуп эсептелет. Эми дагы бир нерсе да, баягы кыргызчылыкта бар эмеспи? Чүчкүр бышкырып баштаса, бул баягы грипп. Кичине гриппоид этип калып турмун деп эле, анан үйдө баягы тердейин деп койдун шорпосунан ичип алып, же болбосо баягы көнүп калган таблетканы ичип жатып алат. Бирок ушул эле маалда биз билебиз, ошол эле ковид менен, ошол эле жана ОРВ деп коет эмеспи дарыгерлерде. Ошол грипптин көрсөткүчтөрү баштапкы башы бирдей эле. Бул шартта биздин жарандар эмне кылышы керек? Эми азыркы убакта дагы жарандар мурунку абалга түшүп кетип атабыз да. Кичине температура чыкса аптекага чуркайт. Кичине дагы күчөп кетип атса, дагы бир антибиотикти алып ичет. Ал жардам бербесе дагы бирөөнү ичет. Такыр абалы калбай калган анан ооруканага, кесиптештерге кайрылат да. Биз деген өтө чоң убакытты жоготуп атабыз. Экинчиде ошол убакытта ал киши деген канча деген кишилерге жуктуруп атат. Туугандарына, бала чакасына, айлана чөйрөгө, жана коомдук транспортто жүрүп атат. Вот ошонун негизинде көбөйүп атат да. Эгерде биринчи эле белгилер болору менен эч убакта аптекага, ошо дарыканага өз алдынча барып дары алуу бул деген эң туура эмес жол. Сөзсүз түрдө жергиликтүү өзүнүн медициналык мекемеге чалуу, алардан кеңеш суроо, ооруп атса же мобилдик бригаданы чакыруу. Мобилдик бригада бизде иштеп жатат. Ошолор негизинде анализ алып, же обочолонтот аларды. Же болбосо оорусу күч болсо, анда аларды алып барып ооруканага жаткырыш керек да. Биз ошол көп жанагы өзүбүздүн рамкабыздан ар бир жарандар чыгып кетип атабыз да. Эми ушул жерден бир суроо да, мисалы баягы 2019-жылда ала турган болсок, баягы биринчи толкунда дейли көп адамдар да ошол эле ооруканаларга жете албай кыйналды да. Азыркы тапта деле ички миграция күчтүү. Макул конокко келеби, же болбосо ушул Чүй боорунда, Бишкекте жашап иштеп жатабы, анан кийин алар ооруканага көрүнө албайт. Анткени эмне? Каттуусу жок.
ошол эле Бишкектин аймагында канча деген жаңы конуштар бар. Али мындай мыйзамдаштырылган үйдө же болбосо каттоодо турбай эле жашап атышат да. Бул шартта саламаттык сактоо министрлиги кандай кабыл алат аларды? Кайсы больницага барыш керек? Азыр эгерде ошо күмөн санаган ковидке боло турган болсо, анын бизге пропискасынын да кереги жок. Главный ошо Кыргыз Республикасынын ичинде жашап атабы, кайсыл убакыт болбосун мобилдик бригадага чалуу керек. Алар чечип берет. Ал Баткенде жашап, берде ооруп калдыңбы, же бул жерде жашап, Баткенде ооруп калдыңбы, айырмасы жок. Бирде алардын функциясы. Алардын функциясы биринчиден обочолонтуу, же алып барып жаткыруу. Андан кийин нары спецификалык дарылоо. Ошол болуп эсептелет. Бул деген алгоритмде жазылган. Ал сиздин паспортуңузду сурабайт, биринчи сиздин абалыңызды сураш керек врачтарчы. Ошого карап ошолордун алгоритми боюнча же жаткыруу, же обочолонтуу, же үйдү дарылоо. Ушул 3 багытта жүрүш керек бул иш. Анан дагы азыр байкап атабыз, коомчулукта баягы грипп жүрүп атат. Баягы сезондук эле грипп жүрүп атат. Ошол эле маалда мынакей толкунда көтөрүлүп атат. Биз кантип айырмалашышыбыз керек? Мисалы, улам эле кичине эле сыркоолоп калсаң дагы, жана мобилдик бригаданы чакырып бергенде алардын да ишине тоскоол болбош үчүн. Жок. Бул жерде бүгүнкү күндө мындай эпидемиологиялык абал боюнча алсак, курч мүнөздө катталуучу вирустук оорулар жана сасык тумоо оорулары быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу бир топ төмөн. Бир жумада 10 миңден 12 миңге чейин катталчу Кыргыз Республикасында. Бүгүнкү күндө азыр мына январдын 1-нин 7-сине чейинки бир жумалык убакытта 2900 гана республикада катталып атат. Бул деген өтө 3-4 эсе аз деп билиндирет. Экинчиден, коронавирус менен любой түрү болсо, бул эми жөнөкөй грипп же бул курч мүнөздө катталуучу вирустук оорулар эмес да. Мунун деген белгилери мына мурунку буга чейинки мутацияланган штаммдарда клиникалары мына 7-8 күндөн ары башталчу да. Баягы инкубациондук убакыт деп коебуз. Баягы жуктургандан баштап биринчи клиникалык белгилер пайда болгон убакытты айтабыз. Ошон үчүн биз 14 күнгө чейин коебуз да. Азыр мына омикронда андай эмес. Омикронду 2 эсеге кыскарган азыр. 3 күндө эле, 3 күндүн 5 күнгө чейин эле уже аныктала баштайт да. Белгилер пайда болот. Эмнеси менен айырмаланат? Грипп менен, ОРВИден, же болбосо мурунку коронавирустарда жана айтчу элек одышка депчи, деми кыстыгуу. Биринчи иретте бул коронавирус оорусу биринчи өпкө системасын жабыркатат. Андан кийин болсо вирус ичке киргенден кийин канды коюлантат. Андан кийин жүрөк оорулары башталат. Андан сырткары өзүн чыгарган уусу менен бир топ синдром деп коебуз. Ошолорду пайда кылат да. Ошондуктан бул омикрондун айырмасы азыркы убакта башка коронавирустардан бул биринчиден бат таралуусу менен айырмаланса, экинчи жолу клиникасынан айырмаланат. Клиникадан эмне менен айырмаланат? Симптомы башталбай атып, хриплый голос деп коет. Үндүн карылдашы. Тамактан. Экинчи тамакты кармат. Ооруп кармайт. Першение горла. С болью. Вот экинчи эки айырмасы. Үчүнчүсү болсо бардык булчуңдар. Бардык булчуңдар, денеде болгон булчуңдардын оорушу. Өзгөчө бел булчуңдардын оорушу. Ушунун айырмасы. Башка бул коронавируста мындай жок. Төртүнчүсү бул деген пульсирующая боль деп коет. Бул баштын чыдаткысыз оорушу. Кыргыздар лукулдатуу ооруйт да, ушундай. Ушундай нерселер менен айырмаланат да. Анан кийин 5-чи белгиси бул деген алсыроо, шалдыроо, кубаты кетүү. Неге дегенде ошончолук бат кирип бат тарагандыктан анын уусу чачканда организмдин уулануусу болуп эсептелет да. Вот ушунусу менен айырмаланат. Анан кийин дагы бир нерсе, буга чейин биз эмдөөлөрдү алдык да. Дүйнөдө азыр эмдөө жүрүп атат. Анан кийин
ушул эмдөөгө баш ийбейт экен. Кайсыл эмдөөнү алсаң дагы жанагы түрлөрү бар да. Мисалы спутник бар, же болбосо жанагы Кытайдан келгени бар, Европадан келгени бар. Түрдүү компанияларды бар да. Ошолордун кайсынысын алсаң дагы азыр жаңы штам ага баш ийбейт экен. Башкача айтканда эмдөө коргой албайт экен деген маалыматтар бар. Ушундай туура эмес маалыматтарды таратып аткандарды биз билбейбиз да, кимдер таратып жатат да. Мына бүткүл дүйнө үлүк саламаттык сактоо уюмунан өтөт мунун бардыгычы биринчи вакцина. Ал бири 70, бири 80, бири 90, бири 100 деп ошо меме каршылык көргөзөт деп берип атат завод изготовительдер. Бирок элге туура түшүндүрүп айтыш керек. Эгерде сен вакцина алсаң, омикрон сенде жанагы чүчкүрүк бычкырык менен кетесиң. Жеңил. Всё. Температураң чыкса кичине чыгат, чыкпайт. Ошол вакцинанын күчү менен. Вакцина эгерде албасаң, бул өтө оор абалга түшүп келип калышы мүмкүн. Ошол вакцинаны мына бизде азыркы эми үчүн кыргыздарда бир топ оорулар ылдый болуп жатты. Байкап аттыңар, мына январдын 1-ине чейин оору бизде сентябрдан баштап почти 5 ай бизде спад болду, такыр эле снижение болуп кетти. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Биринчиден ооруп айыккандар болду. Экинчиден мына вакцинация киргизип атабыз. Ушул вакцинациянын эмдөөдүн эффектүүлүгүнөн бул эсептелип атат. Булчу азыр кимдер ооруйт бизде? Вакцина албагандардын бардык мына бүгүнкү 742 учурдун катталганын 30% больницага түшүп атат. Калган 70% бул жөн эле амбулаториялык эле дарылоо ыкмасы менен кетип атат. Баягы дары-дармектерди алып үйдө дарыланат. Барат, врач дары жазып берет, үйгө барат, үйдө обочолонот, үйдө жатат. Дарыланат. 14 күн эс алат, кайра өзүнүн жумушун аткарып кетет. Ошондуктан бүгүнкү күндө бирден бир бизде алдын алуу бул омикрон болобу, азыр жанагы тиги Израилда, Кипрде чыгып атат, дельта микрон деп дагы бирөөсү чыгып атат азырчы. Ал келип калса эмне ал башкача дарылайбызбы? Же башкача иш-чаралар жүргүзөбүзбү? Иш-чаранын бардыгы бирдей эле. Бардыгы эле бирдей. Ошон үчүн биринчи иш-чаранын ичинде бул эмдөө. Эмдөө мына 70% деп атабыз. 70%га биз жетпей жатабыз. Бүгүн болгону биринчи доза, бир доза алганыбыз 56%га араң жетип атат. Мындайча айтканда 1.251.000 кишини бүгүн эмдедик. А биз деген 2.300.000 жакын эмдешибиз керек. Мындайча айтканда 50% элдер жүрбөйбү? Ошолор ооруп атат. Ошон үчүн вакцина алыш керек бүгүнкү күндө. Экинчи, мына алтындай болгон эрежелерди биз сактабай атабыз. Ушундайбыз, унутуп коебуз. Бүгүн оору чыгып бирөө экөө өлгөндөн кийин бардыгыбыз чүмкөнө баштайбыз. Бет капты тагабыз, ары тур, бери тур дейбиз. Колду антисептиктерди субайбыз. Ал киши бүткөндөн кийин кичине оору азайгандан кийин эмне кылабыз? Унутабыз. Кайра кучакташабыз, өбүшөбүз. Баягылардын эрежелерин баарын унутабыз. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, шаарда айланып көргүлө. Эмне болуп атат? Эмезе маалыматты тынбай берип жатабыз. Биздин мекеменин иши маалымат берүү, элдерге туура түшүндүрүү. Ар бир адам ооруп калбаш үчүн өзүнүн жүрүм-турумун оңдош керек. Ошого ооруп калбайын, же үйгө барып бала чакамды оорутуп койбойн деген түшүнүк болуш керек. Эгерде андай түшүнүгү болбосо, вакцина алыш керек. Вакцина менен алсаңар, мына вакцинаны азыр биз мына 1-2 дозасын алгандан кийин 6 айдан кийин жана бустер инъекция деп коебуз. Ошону алыш керек да өзүчү. Азыр 6 ай эмес, биз даже 4 айга түшүрүп койдук. Ала берсин, вакцина бекер. Толтура вакцина. Эл келбей атат. Элге азыр маалымат жетпей атат десе, элдин бардыгы билет. Алыш керек экен. Бирок албайт. Неге дегенде өзүнүн жүрүм-турумуна карабайт. Дагы бир нерсе бар да, мисалы мурда ооруп айыккандар кайра оорубайт деген түшүнүк бар. Мисалы, мен мурда ковид менен ооруп койгом. Же болбосо жакында эле ооруп айыктым.
мен эми коркпойм дегендейчи. Жанагы антителанын канча убакыт сакталат, жана бир жолу ооруса ошол менен ошол антитела өмүр өткөнчө жетеби же болбосо кандай бул антителалар? Эң жакшы суроо. Мынабу биз эгерде естественный анан искусственный иммунитет деп коебуз, жасалма иммунитет организмде жана баягы ооруп бүткөндөн кийинки иммунитет да, экөөнүн айырмасы жок. Мынагу жасалма иммунитет эмне берип атабыз? Бул деген биринчи берген 2 доза бул 6 ай, даже 8 айга чейин жетиши мүмкүн. Неге дегенде каршылык көргөзөт. Бардык кандай коронавирустун түрү кирбесин, А, Б, С, Д, С, кайсынысы кирбесин 6 айга ал чыдап берет. 6 айдан да көп чыдап берет. Бирок ошол деңгээл пайда болгон, каршылык пайда болгон антителага ошонун деңгээли ылдый түшүп кетпеш үчүн биз сөзсүз түрдө азыр даже 4 айда 4 ай өткөндөн кийин дагы бир жолу ошол эле дозаны алышыбыз керек да, бир дозаны алышыбыз керек. Ошол деңгээлди бир деңгээлге кайра өз деңгээлине алып келүү. Ар бир ошол мезгилдерде алып турса адам баласы оорубайт. Бул деген жасалма иммунитет. Естественный иммунитет деп коет. Бул дагы ага караганда бир топ көпкө мезгили болот да. Эгер адам баласы ооруса 1 жылга чейин коронавирус жукпашы мүмкүн. Бирок ага кепилдик эч ким бере албайт. Ошондуктан ооруп бүткөндөн кийин деле, ооругандан кийин деле 6 айдан кийин сөзсүз түрдө баары эмдөө керек. Неге дегенде баягы иммунитет бара-бара азайып өзүнүн күчүн жоготот да. Эми бизге берилген убакыт соңуна чыгып калды. Ошол үчүн көрөрмандарга дагы бир жолу тактоо иретинде жооп берип койсоңуз, омикрондон канчалык деңгээлде коркушубуз керек? Анын жанагы ден соолукка берген таасири. Андан өлүмдүн саны көбөйөбү, же болбосо адамдын жуккандан кийин анын таасири, мисалы ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген абалга, же болбосо инвалидность береби, башка эски ооруларды козгойбу? Ушунун коркунучу жаңы штамдын. Жаңы штамдын айырмасы бир бул эң бир коркунуч жери, кимде иммундук системасы начар болсо, ошолорго коркунуч алып келет. Мындайча иммундук системасы, онкологиялык оорулар, сахарный диабет оорулары ошогон кишилерге жугуп кала турган болсо, бул бат козгоп жиберет. Иммундук системасы начарлар так түшүрүп салат. Мисалы, Южный Африкадагы көп эле өлкөлөр жанагы ВИЧ позитивный статустар бар да. ВИЧ позитив дегенге түшүнсө керек жаштар. Бул деген жана ВИЧ жуктуруп алгандар. Ошолордун иммунитети дайым жана эзди клеткасы асты. Ошолорду биринчи ирет ошолорду жабыркайт да. Ошо иммундук системага урат барчы. Ошондуктан коркунучу ушул тарабынан болушу ыктымал. А калганы кадимки эле коронавирустай эле. Эгерде ден соолугуң чың болсо, иммунитеттен күчтүү болсо, омикрондон эч коркпосо болот. Просто ошон үчүн алдын алуу эрежелери. Маска тагынгыла, аралыкты сактагыла, вакцинация алгыла. Ушу үчөөнү эле эл калк кылып алса, өзүн өзү эметет. Анан биринчи белги болгондо сөзсүз түрдө биринчи белгилери болсо, дарыгерлерге кайрылыш керек. Азыр бүгүнкү күндө дагы жаңыдан 450 врачтарды жаңы ошо ыкмалар боюнча дагы үйрөттүк. 2300 медсестралар даяр азыр. Койкаларыбыз кенен толтура. Аз да дополнительно кошумча дагы 400 койка ачтык. Дар-дармектер болсо кенен. Средства индивидуальной защиты деп коебуз. 4 ай алдын ала бардыгы. Андан биз коркпойбуз омикрондончу. Просто элге туура түшүндүрүп айтыш керек. Элдер ошо 3 эрежени жакшылап сактаса, 3 эрежени кылса, анда бул омикрондон коркуштун кереги жок. Рахмат, биздин студияга келип маалымат берип кеткениңизге. Себеп дегенде бул маалымат азыркы тапта ошол оорунун 4-чү толкуну башталып жатканда калкыбызга көбүрөөк маалымат берет деген ишеничтебиз, жана ошондой эле ооруларды алдын алууда өз пайдасын бермекчи.
Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз кезектеги цензурасыз маекти соңуна чыгардык. Бул маекте биз омикрон тууралуу маалымат алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, эми кийинки жолугушууга чейин жакшы туруңуздар. Ал эми бүгүнкү биздин конок Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу санитардык көзөмөлдөө департаментинин алдыңкы эпидемиологу Султан Сурамбаев болду.